Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин форматта болуп, элге микрофон көбүрөөк берилип жатты. Суроосун узатууга үлгүрбөй калгандар талапкерге кат менен кайрылышкан. Садыр Жапаров каттардын бирөөсү да көз жаздымда калбайт деп белгиледи. Ар бир суроого жооп беребиз. Сөзсүз жооп беребиз. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бардыгын жыйынтыктап, иргеп суроолордун бардыгын, анан жоопторду беребиз. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Талас, Жалалабад, Ош, Баткен облустарын бир жума бою кыдырып 8 миңдей кат алды. Кайрылууда көбүнчө чек ара, жол, мектеп, бала бакча, оорукана сыяктуу социалдык экономикалык маселелер айтылган. Келип түшкөн каттар Садыр Жапаровдун борбордук штабына жеткирилди. Бул боюнча атайын аналитикалык топ түзүлүп, ар бир кат тыкыр иликтенүүдө. Жок жерден эле күнөөгө батып, соттолуп, балдары түрмөдө отурган энелер кайрылышкан, инвалид балдарына жөлөк пул ала албай, ар бир балага 100 сомдон 200 сомдон жөлөк пул чегерип койгон 5-6 балалуу, 7-8 балалуу ата-энелер көп кайрылышкан экен. Элдин күнүмдүк турмуштагы маселелери бюрократиялашкан атка минерлердин кайдыгерлигинен улам чечилбей, тескерисинче күн санап топтолуп, анын жыйынтыгы бийликке болгон ишенимдин жоголушуна алып келген. Эми жарандардын үмүтү Садыр Жапаровдо. Акыркы 30 жылда эл өзүнчө, мамлекет өзүнчө, ошол эле кезде укук коргоо, мамлекет элди тейлеген министерстволор, элди тейлеген органдар, өзүн өзү башкаруу жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөн баштап президенттик управленияга чейин эл өзүнчө көйгөйүн тартып, мамлекет өзүнчө багытта кетип атканы мына айкын болду. Келген каттарды Садыр Жапаров дагы убактысынын жетишинче кайрадан карап чыгууда. Талапкер каттарды окуп, аймактардагы көйгөйлөрдү терең түшүнүүгө аракет кылууда. Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгына карабай, ар бир жарандын кайрылуусуна колунан келишинче жардам берерин белгилейт.